Кырчын жайлоосундагы этнографиялык шаарчада ар бир дубандын ордосу өтө бай казына менен келишкен. 7 дубандын ар бири 10дон ашык боз үйлөрдү айланта тегишип, өзүнчө ордо калаачага айлантышкан. Майрамдык салтанат келген меймандарды өзлөрүнө тартып турду. Бул этнографиялык шаарчада ар бир областтын оюн-зоок программаларын даярдап келген өнөр поздордон сырткары миңдеген көрүүчү меймандар Кырчын жайлоосунда 3 күн катары менен эрикпей келишип, бир эсе таңданышып, бир эсе суктанышып жатышты. Кыргыз элинин каада салтын жандандыруу, келечек муундарга жеткирүү жана турмуш тиричиликте колдонуу максатында ар бир областтын өкүлдөрүнө бирине чач өрүү аземи, бирине ак кийизге хан көтөрүү салты, кийинкисине келин алуу, кыз узатуу салтын көргөзүү тапшырмасы берилген. Эми бул биз көчмөндөр оюнуна даярдыктар жакшы эле көрүлдү. 20дан ашык боз үй тигилди. Ошондой эле 550-600 чукул биздин ушул теңир тоолук туугандарыбыз келип, мына бүгүнкү ушул көчмөндөр оюнуна баягы катышып атышат. Анан кийин бүгүн ушул конкурстарда болуп атат. Биздин ушул Нарын областына өрүлүктө деген биздин ушул кыргыздын салттарынын бирөө бизге берилген. Бул болсо тапшырманы мына биздин ушул Нарын областынын мына драм театрынын артисттеринин коштоосу менен мына жакшынакай ушу конкурстан өттүк. Ошондой эле мына боз үй боюнча дагы конкурс болуп атат. Ушу анан кийин баягы улуттук тамак аштар боюнча да ушу Нарын областы 6-7 улуттун тамактарын дайындап келгенбиз. Боз үйлөрүбүздү дайындап келдик. Jaylap kiletkan jerimiz buna, kutlu jerimiz buna. Şul aylanayın. Yıkılgan udağı var, gülmü yatıp mumday. Kırılgan udağı var, kendini alıp hep. Hükümden udağı var, gül borundan ayrılır. Hükümden udağı var, ağusın nebilegi. Gülün olmam gitkinde, ağusın nebilegi. Ketimli eviginde, hiyadan karasa. Hükümde gül uyitten al, yoruğunun çoğunu al. Kesim sütün tukumu, tegerekte kalıptır da takosondan almama. Emi tek şığının ayzasa, Эми буга даярдык мурда айтылып бизге указание келгенден баштап сценарийди кандай кылабыз, эмне кылабыз дегенде улуу ата салтын изилдеп антип көрсөк, бул кыргыздын тоосу, жери бүт өзүнчө бир касиеттүү да. Себеби мына могу жерди карасак, бүт барбай сак доорунан баштаган мүрзөлөр турат дейли. Андан сырткары баягы кабырстан да, бүт тоо жерибиздин баардыгы бүт ата бабанын касиеттүү кабырстан жайы да. Эми ошону ыйык сакташ керек деген темада биз аракет кылдык да. Келатам. Өзім ат башта турам. Аса 10 аял барбыз. 10 аял ишмер аялдар. Ошолордун тобундамын. Жаштарга үйрөтүп, ушу насачыда болуп жүрөмүн. Жаштарга ушу кол өнөрчүлүктү үйрөтүп, ошолорго алар да билсин да. Алар да биз жазаган жазап, алар улантып кетсин да. Биз төөлүктө эмеспиз да. Биздин ата-бабаларыбыз да ушинтип аздектеп сактап келгенде, биз балдарыбызга өткөрүп беришибиз керек да. А ушу боз үйдү, ушул буюм теримди менин апам аябай жасаган, мен ошону улантып келатам. Нарын облустук архивинен келдим, атым Мунара.
ушул биздин бүгүнкү оюнубузга казак элинин тамактарын жазагыла деп берген. Эми казак кыргыз бир тууган болгондуктан тамактарыбыз окшош эле келет экен. Ошондуктан курдагыбыз казактын курдагын жазадык. Кичине алардыкы башкачараак курдак келет экен. Ошол эле борсогубуз, ошол эле майыбыз, ошол эле курутубуз кетип атат. Эми казак кыргыз бир тууган болгондуктан анан шорпосу бар. Алар кичине жука туура пара камырдын ичке жешет экен. Бизде калың кылбайт экен. Ошол тамактарды жазадык. Биздин ушу улуттук кыргыздын улуттук боз үйүндө бурулкан эже менен автор отуруп ушул жерде биз ынтымакташып ушул жерде уйгур, өзбек, кыргыздар даамдарыбызды койгонбуз да. Уйгур, өзбектин даамдарынан бул даан-разыктар да коюлган. Бул жерде тойго, жакшылыкка жасалган даамдар турат да. Мисал алсак, бул манту баардыгыбызга белгилүү, абдан сүйкүмдүү тамактардын бири. Ошондой эле самсанын 2 түрү коюлган, варак самса коюлган, ошондой эле катталган самса коюлган. Ошондой эле бул май токоч, бул көч нан, көч деген эт ичинде эйти бар нан да бул. Ошондой эле палоонун 2 түрү берилген. Жүзүм кошулган жана нокат кошулган. Ошондой эле бул жерде нандардын түрлөрү бар, кыйыкчалар бар, селдечелер бар мына жерде, каттама наны бар, амек нан бар, заңза нандар бар. Ушулардын баардыгы мына патыр нан, пирамида сыяктуу жасалган. Ошонун баардыгы тең жакшылыктарда, тойлордо коюлат. Ош жергесинен биз 200дөн ашык бүт ушу көчмөндөрдүн оюндарын сонун бир деңгээлде өткөрүп келели деп келдик. Таасири албетте өтө чоң. Биз өзүбүздүн кандай улут экенибизди, кайсы мезгилде жаралгандыгыбызды, кайсы учурдагы каганат экенибизди билдиргенибиз, бул эл жүзүнө, дүйнө жүзүнө билдиргенибиз бул чоң сыймык деп ойлойм. Будай бышыктын, будай оңду кыз бала бүгүн тоюп түшүптүр деп айтылмакчы. Жалал абадтан келген өкүлдөр кыз узатуу салытын сынакка коюп жатышат.
Kemengir gana kurdum Yen taşta bolam Hey geç şoru gana meni Göç başta bolam Kudayım ardında bağlar, bala bassın. Tengrim tegiz kılsın, bala verse tegiz kılsın. Mangdayından çolkonun bakıldamış, sonunda yıldız zuğusun. Gelişimde gelin olup bağıncan, omi. Festivalin açılışına utuktayım barыңыздарды. Ушундай фестивалдар көп отурса, ошо ынтымак болсо Кыргыз элинде баарыбызга жакшылык болот эле. Болот буюрса, ушул 19 мамлекеттен келип жатыптыр. Ушунун баардыгын ынтымакка чакырам барыңарды. Эң жакшы өтүп атат. Мына баардык жети дубандан келип, баардыгын боз тигип, баарыбызын ынтымакта отурабыз. Шыпыргыбыздан бери алып келип, айтып ийдим. Жакшылыктардын баардыгы жакшы болсун, ынтымактуу бололу. Ынтымак болсо ырыс бар деген сөз бар Кыргызда. Ушундай тойлор көп болсо ынтымак болот барыбызда. Жалпы элди ынтымакка чакыра турган оюн экен. Ошо театралдаштырылган оюндарын көрдүк. Бул оюнду көз менен көрүү мүмкүн эмес, муну жүрөк менен көрүш керек экен. Ушу көчө карап отсак, ушу катышкан кишинин жарымынан көзүнөн жаш алып, ушул биздин өзүнүн тарыхын, Кыргыздын бар экенин, Кыргыздын ким экенин элестетип, ошо отурушту абдан сыймыктануу менен көрүп отурдук. Мына бир аптадан бери Кырчын жайлоосунда 7 дубандан келген меймандарыбыз ата бабабыздын көчмөн турмушунда негизги турагы болгон боз үйүнөн тарта улуттук буюм тайымдарын, улуттук кийим кечесин, улуттук аспаптарын, улуттук тамак аштарын Калыстар тоонун калайык калктын таразасына коюшту. Аба ырайынын кескин өзгөргөндүгүнө карабай, келген меймандардын маанайлары абдан жакшы. 2-3 күн бою калк таразасына коюлуп, биринен бири мыкты даярдыктар менен келишкен ар бир дубандын таланттуу өнөрпоздорунун өнөрүн таразадай так салмактоо үчүн Калыстар тобу көп ойлонушту. Акыры бардыгы мыкты даярдыктар менен келишкендиктен ар бири бирдей биринчи орунга татыктуу, бардыгы жогорку деңгээлдеги өнөрлөрүн көргөзүштү деген жыйынтык чыгарышты. Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министри Камила Талиева ар бир дубандын өкүлдөрүнө куттуктоо сөзүн айтып, ыраазычылыгын билдирди. Биринчи орун жана бардыгы бирдей акчалай сыйлыкка ээ болгондугу Калыстар тобу тарабынан жарыяланып, көрүүчүлөр дагы ыраазы болуп кайтышты. Көчмөндөр оюн аябай жакшы уюштурулуптур. Мен жакшы баа берем. Ош областынын Алай районунан келдим. Бүгүнкү Калыстар тобу кандай жыйынтык чыгарды? Мен Калыстар тобун өтө туура жыйынтык чыгарды деп ойлоймун. Анткени бардык жерден ушул бүгүн көчмөндөр оюнуна Кыргыздын улуттук салттарын бар жоон жакшы даярдап келишиптир. Мен да өз көзүм менен көрдүм аны. Ошон үчүн бүгүнкү немелер бизге төөлүктүү калыш үчүн өтө жакшы нерселерди чыгарды деп ойлоймун. Калыстар тобунун жыйынтыгы эми чакан анан кыскараак болуп калды деп атышат. Ар бир жыйынтыкты мындай эме деп баса белгиленбей, областтарда өзүнчө чечилип калмай болду. Ким кайсы жагына мыкты экенин бир аз кичине кошмолой келсе болду. Өзүңүз каяктан келдиңиз? Мен өзүм Нарын областынан келдим. Ошо жакшы эле. Анан бирок бир чети кысканыбызга болгондо деле жакшы. Анан ар бир област өз эмеси менен чечип алышат дейм. А жерине келгенде мен туура калышчылыгымды айтам. Калыстар тобунун чечими кандай болду? Эң туура болду деп ойлойбуз. Анткени биринен бир өтөт.
чын эле элге калыстык кылууда кыйын болуп калды кызым. Жакшы, баары жакшы, калыстык болду да. Жакшы, мыкты болду. Биздин каада салтыбызды, көчмөндөрдүн оюндары кайдан чыккан, эмнеден чыккан, ошол жагын көрсөттүк. Өзүңүздөр күбө болдуңуздар окшойт. Кандай тартипте өттү? Бардыгы өзүнүн угунда өттү. Бардыгы жетиштүү, бардыгы жайында. Тартип бузуулар болгон жок? Тартип бузуулар эч кандай болгон жок. Бардыгы өзүнүн угу менен өттү. Мына бул иш-чарада аягына чыгып баратат. Анан ушу бейтаптар болду. Канча орунду кабыл алдыңыздар? Сиздердин кызматыңыздар жөнүндө да билдиришиңиз керек. Рахмат. Бизде саламаттык сактоо министринин атайын көрсөтмөсү менен Бишкек шаарынан эң алдыңкы тажрыйбасы чоң аргыл кесиптеги врачтар, 30 врач десант болуп келгенбиз. Ошондон Чүй аймагынан даже тиги нарындан бери, Бишкектен бери бу жерде 30 врач келип, ошол жерде 15 врач ушу 3 күндөн бери элге кызмат көрсөтүүдө. Бул жерде 4 автомашина, андан тышкары медцентр ачканбыз. Бүт дары-дармектер менен ичиндеги жабдуулар менен кошо келгенбиз. Кудайга тобо дейли, мындай өтө чоң кырсык болгон жок, бирок ушул келген адамдардын арасында аргыл оору менен кайрылгандар көп болду. Мына азыркы эле маалыматыбызга караганда ушу 3 точкада иштеп жатабыз биз дагы. 500гө чукул адам кайрылып, 2 күндөн бери бекер дары-дармек алышып, ошолорго биз жардам көрсөттүк. Биз да ушул Бишкектик дарыгерлер менен кошо биз жергиликтүү Чолпон Ата шаарынан келип, биз да ошо жардам көрсөттүк. Буюрса ишибиз ийгиликтүү. Мына ушундай чоң иш-чара болуп, бүтүп жыйынтыкталып атат. Анан ушул жерди жаркыратып, жакшынакай күндүзгүдөй кылып, свет менен камсыз кылып аттыңыздар. Кандай кыйынчылыктар болду? Мына кыйынчылыктарды көрүп атасыздар, кыйынчылык болгон деле жок. Баарына светин болушунча берип атабыз. Болгон жерде мына генератор менен камсыз кылып атабыз азыр. Свет өчүп калган, шамал болуп, свет өчүп калган күндөр болдубу? Андай күндөр болгон жок бизде. Баары орунда, кандай десек, күнү түнү аба ырайында жакшы. Мына көрүп атасыздар, баарында свет менен камсыз кылып атабыз. Жалап калган эч ким деле болгон жок азыркы убакта. Кереметтүү көгүлтүр көл жээгиндеги Чыңгыз Айтматов атындагы Рух Ордо маданий борборунда дүйнөлүк көчмөндөр оюндары маданий иш-чаралары уланмакчы. Бүгүн бул жерде кол өнөрчүлөрдүн көргөзмөлөрү, ошондой эле элибиздин көөнөргөн каада салттары, жөрөлгөлөрү болмокчу. Биздин каналдан алыстабаңыздар, биз менен бирге болуңуздар. Өз эмгегим менен колум менен жасаган буюмдар ушулар мүйүстөн. Мүйүстөн. Бул кулжанын мүйүсү, а булар фигуралар болсо текенин мүйүсүнөн жасалган. Көл жээгинде ачык асман алдында кол өнөрчүлүк жарманкеси келген меймандардын бүйүрүн кызытып жаткан маал. Айрыкча ат жаптыктарынын ата башы күмүш жөгөрүлүп, көрчүгө тагылган ээрдин баркы дагы, баасы дагы өтө жогору экен. Анда эмесе ээсинен сурап көрөлүк. Бээр канча турат экен? $5000 сурап атабыз. Келип сурагандар болот абы? Ооба, болот. Буюрса бул ээр өтөбү? Буюрса өтүп кетишет.
борборунда Кыргызстан Калктар Ассамблеясынан ар улуттун өкүлдөрү чатырлардын алдында өзлөрүнүн улуттук буюм тайымдары менен келип, улуттук жүзүн даңазалап жатышат. Çekoslovakya'dan geldiler. We are in the first time in Kyrgyzstan. Yes, first time in Kyrgyzstan. How does like is here? Pardon? How does like is here? Yeah, we like it very much. Mountains are very nice. And people are very friendly. Bular Kırgızstan'a birinci jolu gelişiptir. Bular degen Çekoslovakya'dan gelip birinci jolu buyakta seyildep bарын karap жүрүштүр. Biz азыр Корея улутунун чатырчасынын алдында турабыз. Биз азыр Лариса айымга микрофон узатабыз. Бул жерде кол өнөрчүлүктүн түрлөрү, сайманын түрлөрү коюлган экен. Анда эмесе Лариса айымдын өзүнөн угалык. Мы очень рады, что первый раз у нас проводятся международные игры кочевников. Очень грандиозный праздник на высоком уровне. Мы принимаем самое активное участие представители Ассамблеи народа Кыргызстана. Это наше общественное мнение корейцев в Кыргызской республике.
Сьогодні ми прибули сюди, я скажу на українській мові, на фестиваль кочевників. Ми приїхали з города Бішкек, з української діаспори Берегиня. Нам дуже подобається тут і ми дуже раді цьому прекрасному празднику. Українське товариство показує наші вироби наших предків, які зберегли наші українці, вишиті нашими руками рушники. Віночок теж символ України. Кожна лента в віночку мала своє значення. Коричнева лента означала землю, синє, голубе небо, красная красоту, розовая нежность. А цветочки? Голубое небо. А цветы – это наше богатство, наша радость, наше счастье украинской земли. Это частная коллекция, я течение, которое собираю в течение 18 лет, коллекционирую. С родины моей, из Китая, здесь Бишкек найдено, и Индии. Это все в руках было у уйгурского народа. А вы откуда приехали? Мы приехали из Волгограда, из России. Из России. Добро пожаловать в наши игры кочевников. Поделитесь, пожалуйста, вашими мнениями о играх кочевников. Это настоящее грандиозное мероприятие, которое очень было интересно увидеть. Мы не ожидали здесь увидеть такой праздник, хотя много слышали об этом и приятно удивлены. Интересна сама задумка объединить много народов общей такой идеей, идеей кочевников, идеей той культуры, которую каждый из них несет. И вот это многообразие культур, которое мы здесь видим, очень приятно и радостно видеть такую дружбу народов. А вы, получается, первый раз в Кыргызстане? В Кыргызстане первый раз. Узун чачтын ыктуусу, ургачынын мыктысы, кең көйнөктүн тазасы, келиндердин пашасы деп элдик озеки чыгармачылыкта айтылгандай, мындай биздин алдыбызда төшөлүп турган килемдер эң мыкты аял затынын гана, ошондо да лейлектик айымдардын гана колунан жаралат экен. Анда эмесе азыр микрофон узаталык. Эми мына жерде силер көрүп тургандай килем өзгөчө бардык областтарда жок, бирок биздин областта ошондой эле кийизден жасалган ар түрдүү буюм теримдерди алып келгенбиз. Бул эмгеги килем биздин лейлектин эли аябай ушу жүн иштеткенде килем бул биздин ата бабаларыбыздан калган эскиден согулуп келе жаткан бул өнөрчүлүк болуп эсептелет. Килемди жасоого өтө көптөгөн мээнет талап кылынат. Койдун муну аябай койдун жүнүн ийрип даярдап көп убакыт ичинде анан бул килемдерди 4-5 аял катар отуруп алып кургандан кийин аны согушат. Соккондо дагы эч кагазды тиктебестен карабастан туруп кыргыздын ар түрдүү орнаменттерин чыгарып мына ушундай жакшынакай килемдерди согуп келишет. Мына жерде отургандар бардык ошо килемди согуп жүргөн чыган кыздар. Кече кырчын карып аябай килемдерибизди жаксарттык. Бүгүн дагы алып атат килемдер ар түрдүү. Мына боелгон килемдер, боелбогон килемдер, анан түктүү килемдер, түксүз килемдер деп коет. Бизде жүл араба деп коет. Мына түктүү неме? Килем, натуральный боекта боелбогон. Койдун жүнүнөн карабайсыңар. Негизги максатыбыз азыр ушул килемди дүйнөлүк аренага чыгаруу деген бул биздин бир гана биздин эмес, биздин райондун жалпы эле кыргыз элинин мүдөөсү. Биз ойлойбуз бара-бара ушул биздин мүдөөбүз ишке ашат деп биздин максатыбыз ошол. What is your name? Christoph.
In the first time in Kyrgyzstan? Oh yes, the first time. How Yes. does it like it here? Oh, it's fantastic. I like it very much. Yes, thank you. Tell me about your opinions over the World Games. Oh, you know, before we came here, we didn't know about the games, so it was a big surprise, and it's fantastic. It's so much fun. We can see so many different things. It's very nice. Биздин коногубуз деген аябай кыргыз жерде аябай жактырыптыр. Бул жерден биздин кыршыныбызга барып, кол жаратылышты жана ат чабышыбызды аябай жактырыптыр. Биздин Кыргызстанга бул биринчи жолу келатыптыр. Ачык асман алдындагы бул жарманкеде көздүн жоосун алган не бир буюмтайымдар коюлган. Бүгүн бул жарманкеге өрмөкчү, оймочу, саймачы, зергери, жыгач уста, темир уста, мына булардын бардыгынын эмгектери бүгүн аяламга даңаза болуп жаткан мезгил. Комсомолдун балдары менен ушундай көчмөндөр оюнуна атайын дайынданып, баары бир күнү болсо дагы ушул көчмөндөр оюну ачылат деп ишенич менен жасап аттык да. Ушу буюмдарды ушу 2 жылдан бери жасап келатабыз. Андан кийин атайын ушул көчмөндөр оюнуна могул такты жасаганбыз, тронду. Андан кийин бул жыгачтары болсо ар кайсы ысык көлдүн ар кайсы жактарынан келген жыгачтар. Биякта болсо арчанын да бар, тал да бар, кара жыгач бар. Өрүктүкү да бар. Эми болгондо дагы баягы көчмөндөр болсо, биякта болсо 16 мамлекеттен келип атпайбы. Биз дагы ушул тронду дагы мындай символический кылып жасадык да. Ушул дүмүрлөр болсо, ошо ысык көлдүн ар кайсы тараптарынан жыйналган. Бомдон алып келди, Жетөгүздөн алып келдик. Ушул биздин эле ушу Чолпон атанын тегерегинде ысык көл райондорунан, Аркы өздөн, Барскоон, Бомдон алып келдик. Атайын ошол бир символ болсун депчи. Ысык көл кээде тынчта, кээде толкун, толкуса толкунуна тең ортокмун. Турмушта канча курдаш күтсөм дагы, бир сырдуу сендей курдаш күткөн жокмун деп акын Алыкул Осмонов жазгандай, бүгүнкү ушул көгүлтүр көл жээгинде өтүп жаткан бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна дүйнөнүн 4 тарабынан меймандар келишип, жогорку деңгээлде өтүп жаткандыгын айтып жатышат. Бул конокторубуз Швейцариядан келиптир. How did you like it here? I like pretty much, yeah. Yeah, it's very nice, beautiful. Is the first time in Kyrgyzstan? No, 5th time. How did you like? So great? Yes, of course. Musical region. About musical region. No, I was also in Arslanbab and in Songköl. And a little bit Issykül. Yeah. Бул конокторубуз 5-ші жолу бияка келип жатыптыр. Булар Арсланбаб жана Соңкөл деген жерлерибизге барып келиптир. Your opinions about Nomad's Games? Yeah, it's very interesting. I think it's a good idea to start those Nomad Games because this will open the world to Kyrgyzstan and to Central Asia. Because it's not a very known region in Europe and in the western part of the world, so I think it's a very good idea, and yeah, I'm impressed. I didn't expect that it will be such a big event, so I'm really impressed, and it's nice. Биздин бул көчмөн оюндарыбыз аябай абдан жагыптыр. Бул көчмөн оюндарыбыз бул Кыргызстанга аябай жакшы өзгөчөлүк, Кыргызстанга жакшылык нерселерди алып келди дейт. Türkiye'den Bakü'de. Geldik şurada gezmeye dolaşmaya. Kilo sporu yapmaya. Cirit Nayza, at üstünde Nayza. At. Nayza. Yarın saat 2'de hipodromda Baki dedem de gösteri yapacak. At üstünde Nayza atacak. Türkiye'den ki Nayza biz Türkiye'de cirit diyoruz. Yaşayan en eski cirit sporcumuz.
hala da aktif spor hayatını devam ettiriyor. Он занимается метанием копья, да, и он завтра в 2 часа на ипподроме будет показное выступление. И он занимается до сих пор спортом, ну, в нынешнее время тоже спортом занимается. Завтра в 2 часа на ипподроме будет показательное выступление. Верхом на коне он будет летать. Илгертеден келип калган кыргыздын көчмөн оюндары болот дегенден ушу өзүбүз да кыргыз болгондуктан ошо кыргыздардын оюнун көрүп ушактан көңүл ачып кетели деп келгенбиз. Салтыбызды көргөзүп, ушундай биздин деңгээлибизди көргөзүп, ушул жери чоң ысык көлдүн жээгинде тозулуп атат. Мен абдан сүйүнүчтөмүн бул боюнча.